Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Сузактагы кырсыкта жабыркаган балдар Бишкекке алып келинди. Сузакта портер жүрүп кетип, андан жабыркаган балдар Бишкекке алып келинди. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдады. Билдирмеге ылайык, балдар шаардык балдар клиникалык тез жардам ооруканасына жаткырылды. Буга чейин президент Садыр Жапаров жабыркагандарга жогорку квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүү максатында аларды Бишкекке алдыруу тапшырмасын берген. Алар Борбор шаарга атайын борт менен алып келинген. Эске сала кетсек, 2-май күнү саат 14:00 чамасында Катмы жайлоосунда манас айтып жаткан балдарды портер унаасы коюп кеткен. 48 жаштагы айдоочу көрсөтмөсүндө балдарга бекер балмуздак таратканы барганын, жерге тал айылдык мектебинин директорунан таттууну кайсы жака жеткирүү керек экенин сурап телефон чалып жатканда машинеси ылдыйга түшүп кеткенин, артынан токтотконго жетишпей калганын айткан. Путин Крокус'та элди куткарган Ислам Халиловду сыйлады. Владимир Путин Крокус Сити Холл концерттик залындагы теракт учурунда элди куткарган өспүрүмдөрдү сыйлады. Орусиянын президентинин жарлыгына ылайык, чукул кырдаалдарда адамдарды куткаруудагы чечкиндүүлүк жана тайманбастык үчүн Ислам Халилов, Артем Донской, Никита Иванов өлүм алдындагыларды куткаргандыгы үчүн медалын алышат. Белгилей кетсек, теракт 22 мартта болуп, анда 145 адам набыт болгон. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомин тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомин тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Министрлер кабинетинин төрагасы унаа сүзүп кеткен балдардан кабар алды. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Жалал Абад облусунун Сузак районунда унаа сүзүп кеткен балдардан кабар алды. Министрлер кабинетинен маалымдашкандай, жабыр тарткан 10 бала Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасына жаткырылган. Министрлер кабинетинин төрагасы балдардын абалы жана аларды дарылануу мындан аркы планы айтылды. Маалым болгондой, 4 бала реанимацияга, 2 бала травматология бөлүмүнө жаткырылган. Балдарды текшергенден кийин хирургиялык кийлигишүү жөнүндө чечим кабыл алынат. Жабыркаган балдардын жакындары менен баарлашкан Акылбек Жапаров аларга колдоо сөздөрүн айтып, балдар сапаттуу дарыланып, күнү-түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө болоорун билдирди. Акылбек Жапаровдун Ташкентке болгон сапары аяктады. Жыйынтык. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Ташкент шаарына болгон жумушчу сапары жыйынтыкталып Бишкекке кайтып келген. Бул тууралуу өкмөттө маалымдашкан. Жапаров Өзбекстанда 2-3 майда болду. Өкмөттүн маалымат кызматы сапардагы урунтуу учурларды тизмектеди. Иш сапардын башында Акылбек Жапаров Ташкент эл аралык 3-чү инвестициялык форумунун пленардык жыйынына катышып, Кыргызстан менен алака түзүүнүн потенциалына токтолуп, форумдун ишине ийгилик каалаган. Форум 90 мамлекеттин 2,5 миңден ашуун жогорку кызмат адамдары, бир катар эл аралык уюмдар менен дүйнөлүк ири каржы институттардын, компаниялардын өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн. Анын алкагында Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, өз ара сооданын көлөмүн көбөйтүү, ири инвестициялык жана инфраструктуралык долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу маселелерин сүйлөшүшкөн. Ошондой эле Сингапур парламентинин төрагасы Сиан Киан Пенг, Түркиянын вице-президенти Джевдет Йылмаз, бир катар дүйнөгө белгилүү компаниялардын өкүлдөрү менен жолугуп, эки тараптуу кызыктыруучу маселелер боюнча учкай сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Акылбек Жапаров форумдун энергетика боюнча панелдик сессиясында сөз сүйлөп, өлкөдө курулуп жаткан Камбар Ата бир кесинин долбоору, Чаткал кесинин курулуш долбоору жана Кыргызстандын жалпы энергетикалык потенциалы тууралуу айтып берген. Акылбек Жапаров иш сапардын 1-күнүнүн соңунда курулуп жаткан Олимпиада шаарчасына барган. Жумушчу сапардын 2-чү күнү Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын президенти Одель Рено Бассо менен жолугуу менен башталган. Анда суу ресурстары, энергетика тармактарын каржылоо маселелери талкууланган. Андан соң ал Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен биргеликте Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилигинин жаңы имаратынын расмий ачылыш аземинде болгон.
Сапардын алкагында Акылбек Жапаров менен Өзбекстан премьери Абдулла Ариповдун жетекчилигинин алдында эки тараптуу кызматташуу боюнча биргелешкен өкмөттөр аралык комиссиянын 11-отуруму тар жана кеңейтилген курамда болуп өттү. Анда кыргыз-өзбек мамилелеринин актуалдуу маселелери талкууланып, өзгөчө энергетика, суу ресурстары, өз ара соода жүгүртүү, билим берүү тармактарына кеңири көңүл бурулуп, жыйынтыгында маанилүү чечимдер кабыл алынып, тийиштүү протоколго кол коюлду. Бишкекте Чоң Чүй каналына 23 миллион сомго көпүрө курулат. Бишкекте Чыгыш Чоң Чүй каналына 23 миллион сомго көпүрө курулат. Бул тууралуу билдирүү мамлекеттик сатып алуу порталында жарыяланды. Ал каналдын Шүкүров көчөсүндөгү бөлүгүндө орнотулат. Ага 23 миллион сом каражат сарптоо пландалууда. Арыздар 20-майга чейин кабыл алынат. Ташкентте Кыргызстандын элчилигинин жаңы имараты ачылды. Өзбекстанда Кыргызстандын элчилигинин жаңы имараты ачылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Ага Акылбек Жапаров жана Өзбекстан премьер-министри Абдулла Арипов катышкан. Маалымат үчүн Өзбекстандын аймагына жылына кирип чыккан Кыргызстан жарандарынын саны 1 миллиондон ашат. Ал эми туруктуу жана убактылуу жашагандардын саны 6,5 миңдин тегереги. Мындан тышкары болжолдуу 400 миңден ашуун этникалык кыргыз жашайт. Assalamu alaikum Tüketuv'un katılışçılar. Mana biz жаңы oyun kasar bergen turabız tuğanlar. 5 maşina. Matizlerin hem okşoşkondugun karаңыздар. Sonun maşinalar tuğanlar. 5 maşina, 3 Matiz, Nexia жана Mercedes 210 tuğanlar. 2008 bardығы жылы okşoş. Состоянием көрүп турасыздар. Эң чөткү состояниядагы алдыңкы машиналарды таптык туғандар. 500 сомго айылып ойноп утуңуздар. Кейін бул 4-чү машинабыз туғандар. Nexia 2 2010. Бул дагы чөткү машина туғандар. Видеодон мактабай эле турайын, сүрөттөн көрүп аласыздар. Сонун машина 500 сом. Главный деп аягы эле жаштардын мечтасы Mercedes 210. 2-4 объемда коробкасы автомат, бензин, дизель эмес туғандар. Сонун машина. Бул машиналардан тышкары туғандар. Бизде общий приздин саны 135 приз бар туғандар. 135 приз 5 машина. Анан 100 уштукта 1000 сомдон акчалай призибиз бар. 30 уштук конверт 2000 сомдон пулубуз бар туғандар. Билеттин баасы 500 сом, 500 рубль, общий билеттин количествосы 3400 билет болот туғандар. 500 сомдон 135 приз туғандар. Билетти кантип аласыздар? Экранда номер турат, WhatsApp. Плюс Сбербанкка уланган Россиядагылар үчүн. Биякта Мбанк турат, Айжаркына деп чыгат. Кыргызстандан алсаңыздар дагы, Россиядан алсаңыздар дагы сразу чекти момент жөнөтүп коюңуздар, билет барат туғандар. Билеттин баасы 500 сомдон 500 рубльден старт кетти. Шашылыңыздар туғандар. Баарыңыздарга ийгилик. Садыр Жапаров Өзбекстанга барат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров быйыл мамлекеттик сапары менен Өзбекстанга барат. Бул тууралуу Кыргыз-Өзбек өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында учурда тараптар Кыргыз-Өзбек бизнес форуму эки мамлекеттин башчыларынын катышуусунда Өзбекстанда Кыргызстандын маданият күндөрүн өткөрүү жана башка бир катар иш-чаралардын программасын даярдап жатышат. Бул сапар Кыргыз-Өзбек мамилелериндеги дагы бир бурулуш окуя болуп, өлкөлөрүбүздүн ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары чыңдоого маанилүү түрткү бериши керек деп ишенет Акылбек Жапаров. Ошто милиция түнкүсүн балдарына көзөмөл кылбаган ата-энелерге 25 000 сом айып пул салды. Ош облусунда милиция 2-синен 10-майга чейин өспүрүм түн аталышында рейд өткөрүүдө. Бул тууралуу милициядан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча рейдтин жүрүшүндө кызматкерлер саат 22:00дөн кийин коомдук жай, дүкөн, компьютердик клуб жана эс алуучу жайларда көзөмөлсүз коомдук адеп акылакка туура келбеген терс көрүнүштөр жасап жүргөн. Ошондой эле мектеп жашындагы окуган балдарды аныктап, укук бузуулардын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Ал эми алардын ата-энелерине мыйзам чегинде чара көрүлөт. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, социалдык жактан коргоо кызматтары жана аймактык билим берүү тармагынын кызматкерлери катышууда. 2-майда өткөн рейдтин 1-күнүндө укук бузуулар жөнүндө кодексинин 74 жана 102 беренелеринин негизинде өспүрүмдөрдүн ата-энелерине Алай районунда 5, Араван районунда 2, Кара Суу районунда 12 жана Өзгөн районунда 6 протокол түзүлүп 25 000 сом айып пул салынган. Акылбек Жапаров Ташкенттеги Олимпиада шаарчасын көрүп чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстандын Ташкент шаарына болгон жумушчу сапарынын алкагында Олимпиада шаарчасынын курулуш долбоору менен таанышканын өкмөттөн маалымдашты. Билдирүүгө ылайык, Жапаров баштаган архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Бишкек шаарынын башкы архитектору коштогон делегация мүчөлөрүнө Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тийиштүү кызматкерлер менен биргеликте курулуш долбоору тууралуу айтып берген.
Олимпиада шаарчасынын курулушу 2022-жылдын ноябрында башталган. Жалпы аянты 104 гектарды ээлеген шаарчанын курулушуна жумшалган каражат $289 миллион ашат. Белгилүү болгондой 2025-жылы Азия оюндары жана жаштар арасындагы Азия пара оюндары Ташкентте өтөт. Кыргызстанда банктардын банкрот болуу коркунучу жок. Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин аткаруучу директору Кадырбек Букоев улуттук банк өлкөдөгү банк системасынын туруктуу иштөөсү үчүн дайыма жаңылыктарды кошуп турарын айтты. Кыргызстанда банктардын банкрот болуп кетүү коркунучу жок. Эгерде банктарда кандайдыр бир көйгөй жарала баштаса, санкциялык чаралар колдонулуп, маселе чечилерин Кадырбек Букоев Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында банк системасында банктардын шарттары жана кардарлар үчүн ыңгайлуулугу жогору. Кыргызстанда банк системасы туруктуу иштеп келет. Улуттук банктын туура саясатынын жана көзөмөл жүргүзүүсүнүн натыйжасында болууда. Ал үчүн дайыма жаңылыктарды киргизип, финансылык инструменттер иштелип чыгып турат. Бизде банктардын банкрот болуу коркунучу жок. Эгерде банктарда кандайдыр бир көйгөй жарала баштаса, санкциялык чаралар колдонулуп, маселе чечилет. Аны болтурбоо, алдын алуу, түшүндүрүү жана консультациялык иштер жүрөт, деди Букоев. Ошондой эле Адис эми депозиттерди коргоо агенттиги көйгөйлүү зайымчылардын кайрылууларын да карап, маселесин чечип берүүгө көмөктөшөрүн кошумчалады. Сузактагы кырсык президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен комиссия түзүлдү. Президент Жапаров 2-майда Жалал Абад облусунун Сузак районунун Жергетал айылында жүк ташуучу портер унаа өспүрүмдөрдү сүзүп кеткен окуя боюнча бардык жагдайларды тактоо үчүн комиссия түзүүнү тапшырды. Президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, комиссиянын курамына тиешелүү тармактык министрликтердин, президенттин администрациясынын өкүлдөрү кирди. Комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Мамлекет башчынын атынан жабыркагандарга финансылык жардам көрсөтүлгөн. Президент Садыр Жапаровго балдардын ден соолугунун абалы тууралуу улам-улам маалымат берилип турат деп айтылат маалыматта.